Bookmaker. Soң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Ырчы Нурлан Насип кызымдын киндигин өзүм кестим. 27 март күнү Нурлан Насип менен Ырсел Кадырбекова ата-эне статусуна ээ болушкан. Ырчылардын кубанычына ортоктош болуп, бул жолу Нурлан Насип менен аталык сезимдери тууралуу маек курдук. Нурлан бешик боңор бек болсун. Кызыңар Аваз менен Айдананын үлпө тоюнан кийинки күнү төрөлдү. Асел эже көбүрөөк бийлеп койсо керек. Рахмат, кубанычка мас болуп эле жүрөм. 9 ай болуп өзүбүз деле мына бүгүн эртең төрөйт деп күтүп жатканбыз. Асел тойдун эртеси эле саат 11лерде ишим деп калды. Дароо эле төрөтканага жеткирдик. Кечки саат 9дардан кызым төрөлдү. Мына жакында болду. Ишине кирген жокмун, коридордо басып жүрдүм. Аселдин кыйналып жатканын угуп аябай жаман болдум. Аял кишинин ушунчалык кыйналып жатканын сезгенден кийин ого бетер баалап калат экенсиң. Бала төрөлгөндө ыйлайт го, ошону угуп алып, кошо ыйлагым келип кетти. Эгерде мындай жаш кезимде ата-эне болсом, кандай эмоциялар деле болбосо керек эле. 30га келип калганда ата болуунун рахатын, кадырын сезип калат экенсиң. Бала төрөлгөндө атасынын көкүрөгүнө жаткырышат эмеспи? Төрөлүп эле кимдин колуна түшсө, ошого жакын болот деп айтышат экен. Силердин кандай болду? Аселдин эле көкүрөгүнө жаткырышты. Бирок дарыгерлер киндигин өзүң кессең сага окшош болот деп киндигин мага кестиришти. Кызымдын киндигин кесип колума алдым. Эми ал эмоцияларымды түшүндүрүп айта албайм. Ар бир ата, аны менен жон териси менен сезсин дейт эле. Кичине бала өзгөрүп берет дешет, бирок азыр карасам бир тарапка окшош экен. Асел мага эч бир жери окшобойт экен деп айтып жаткан. Кыз киши атасы жакты тартат дешет экен го. Дария деген өзгөчө ысымды ким тандады? Салт боюнча чоң ата, чоң энеси койсо керек экен. Бул укукту биз эбак эле бергенбиз. Алар тандап берген 4-5 аттын ичинен баарыбызга ушулга токтолдук. Дария жеңүүчү деген маанини билдирет экен мусулманча. Кыргызча болсо өмүрү дарыядай узун, ыйманы дарыядай таза кыз болсун деп ушул атты тандадык. Жакшы. Дария азыр үйгө чыгып келет экен. Салт боюнча төрөлгөндөн кийин бели катысын деп апасынын үйүндө болушу керек экен. Төрөттөн бир аз кыйналып калды. Өзүнө келгенче деп кайненемдин үйүнө чыгарып барганбыз. Азыр ошол жакта. Бошосом эле жандарыма барам. Кээде видео байланыш аркылуу кабар алып жатам. Сөзүбүз эле кызыбыз болуп калды. Бойдок Нурлан ата, Нурланга айлангандан кандай болду? Мурун эле балалуу болбой эмне кылып жүрдүк деген ой келди. Буга чейин Асел экөөбүз болсок, эми үчүнчү жакын адам кошулду. Бул биздин байланышыбызды дагы да бекемдеди. Киченекей үшүп калбасын, бир нерсе болуп кетпесин деген кооптонуу болот экен. Төрөлгөндө эле анын келинчегин ойлоно баштайт экенсиң. Кызыма кандай тарбия, кандай билим берүү керек экенин, келечегин кандай куруп бериш керек экенин таттуу ойлор башталат экен. Балалуу болгондон кийин жашоонун кызыктуу, таттуу экенин сезет экенсиң. Менимче кызыктуу жашообуз эми чындап башталды окшойт. Ата-энемдин неберелери көп, бирок биздин кызыбыз аларга баарынан ширин болсо керек. Кайненемдин биринчи небереси, ал аябай кубанып, толкунданып жүрөт. Кызыбыз боюнда болгондо Асел да өзгөрдү. Мурункудан да жумшак, боорукер, мээримдүү болуп калды. Адатта түгөйлөрдүн сүйүүсү балага өтүп кетет дешет. Асел экөөбүз сүйүшүп баш коштукта эч кайда өтүп кетпейт, өзгөрбөйт деп ойлойм. Балага болсо сүйүү башка, ата-энеге болгон сүйүү башка, аялга болгон сүйүү башка да бири-бирине жолтоо кылбай сүйсө болот. Баланы мага көрө берип, багып жаткан келинчегимди ого бетер баалап, сыйлап калам го деп ойлойм. Үй бүлөдө баары жакшы окшойт. Чыгармачылык актап жаткандай сезилбейби? Иштеп жатабыз, ырлар жазылып, клиптер тартылып жатат. Асел кош бойлуу кезинде гастролдорго барбай эле калдык. Өзүм гастролдоп келдим. Үй бүлө кургандан кийин бир аз аксакалдуу болуш керек экен. Эми кичинекейди аман эсен чоңойтуп алсак, билекти түрүп чыгармачылыкка киришебиз деп турабыз. Ырчылар үйлөнгөндөн кийин күйөрмандарын жоготуп алуу коркунучу бар эмеспи? Мисалы, казак ырчысы Кайрат Нуртас 4 балалуу болгонго чейин үй бүлөсүн жашырып келбедиби? Сенде бул тууралуу кооптонуу болду беле? Күйөрмандар өзүмчүл келишет. Жакшы көргөн ырчысын
менчикте болот. Өзүбүзгө келсек, Касел экөөбүздө тең күйөрмандарды жоготуп алуу коркунучу бар болчу, бирок бул үчүн баш кошпой коймок белек. Тескерисинче биздин күйөрмандарыбыз биригип кетти окшойт. Эки өңөр тең эл көзүндө адамсыңар да. Үй бүлөдөгү бардык нерселер эл менен бөлүшүүгө туура келгени сени ыңгайсыз кылабы же жагабы? Мурун бул тууралуу ойлончу элек эмес элек. Турмуш кургандан кийин көп нерсени элге алып чыкпоо керек экенин абайлап калдым. Анткени элдин көзү сөзү деген бар. Көп учурда үй бүлө тууралуу интервью бергенден кийин сактанып калдым. Бир чети азыр замандын талабы болуп калбадыбы? Замандын агынан чыгып кайда бармак элек? Сөз соңуна кызыңа тилектерди айтып алсаң болот. Кызым, сени биринчи колума алганда бул жарга кош келиң деп айттым. Сенин жашооңо таттуу күндөрүң көп болсо экен деп тиледим. Ыймандуу, билимдүү кыз болсо экен. Апаңдын назиктигин, сулуулугун алсаң, менден эмгекчилдигимди алсаң да жакшы болот эле. Эң негизгиси сага жакшы тарбия, сүйүү бергенге аракет кылабыз. Маегиңе рахмат, кызыңардын келинчеги кең болсун. Булак суперчекит кейжи биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал РЧ Айымжан Айылчиева Түштүк Кореяда окуп жатам. РЧ Айымжан Айылчиева учурда Түштүк Кореяда билим алууда. Анын Кореядагы жашоосу, окуусу тууралуу кыскача маек курдук. Айымжан, биринчиден өтүп кеткен туулган күнүң менен куттуктайбыз. 21 жашыңды башка өлкөдө жаңы чөйрөдө кандай тостуң? Рахмат, 26 март күнү түнкү саат 12-де досторум жатаканага торт алып келип куттукташты. Күндүз сабакта болуп, сабактан кийин боулинг ойнодук. Жума күнү болсо Сеулда окуган курбумдукуна бардым. Экөөбүздүн туулган күнүбүз удаа болгондуктан эс алуучу жайды ижарага алып, досторубузду курчоосуна көңүлдүү белгиледик. Эми окууң тууралуу айтып берсең. Кайсы программа менен канча убакыт кетти? Бул жака бир семестр тагыраагы 4 айга келдим. Келгениме 1 ай болду. Мен негизи Борбор Азиядагы Америка университетинде окуйм. Түштүк Кореяга башка өлкөлөр менен студенттер аркылуу тажрыйба алмашуу программасы боюнча 2 кыз келдик. Азыр Түштүк Кореянын Гёнчун шаарында Кёнхи университетинде билим алып жатам. Бизде студенттер өзү каалаган багытты тандашат экен. Ал жакка Корея тилин өздөштүрүп кеттиң беле? Тил жагынан кыйынчылык болгон жокпу? Чынында корей тилин билбей эле келгем. Сабактар англис тилинде өтүлөт. Андыктан окуудан кыйналбаймын. Бирок университеттен тышкары баары корей тилинде сүйлөшкөндүктөн кыйынчылыктар болуп жатат. Учурда корей тилин өздөштүрүп жатам. Айымжан, маегиңге рахмат. Кореядан ийгиликтүү билим алып кел. Булак суперчекит кейжи биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес.